Рахмат, Матырға. Номер 7-ші Ош округу, Осмонов. Жанар мырза, мен сізге бір сунушум бар да. Азыр сіз ошол Борбор шаар ушу Бишкектин мэрин эл шайласын айтып атасыз, туурабы? Мен буну колдойм. Чындыгында эл билиш керек. Бирок ошого кошо Ош шаарындагы мэрин эл шайлай турган кылсак кандай болот? Мен сунушум сизге кат түрүндө да берем. Сиздин оюңузду билип айтып коюңузчу. Ош шаарында киргизсек кандай десем, Ош деле статусу бирдей Бишкек менен. Айбек Жапарыч, туура мен деле ушундай сунуш болорун күткөм депутаттардан чынында. Бирок эгерде сиз кат жүзүндө сунуш берсеңиз, биз комитетке экинчи окууга алып чыгалы. Кат түрүндө берем. Себеби ошол номер 7-ші Ош округунан ушул бир мандатуудан мен келгем да, ошонун негизинде айтып жатам да. Чындыгында биздин шаарга дагы эл шайлаш керек. Элге чыкканда өзүнүн планын бериш керек. Айтыш керек элге. Мына таза сууну мынча күндө чечем Ош шаарында. Мынандай болот, жолдор бүтөт, тротуарда бүтөт, бала бакчалар бүтөт, мектептер бүтөт деп ошол план менен кетиш керек да. Чындыгында азыр келген мэрлер келип кеткенде эле байкабай калатабыз. Айрыкча Бишкек жана Ош шаарларын. Ушуну мен кат түрүндө берем, ушуну киргизели. Рахмат, бул мыйзам долбоорун биз колдоого өзүмдүн кесиптештеримди чакырып кетем. Рахмат.